Абдан жакшы иш кылыпсыз. Биз жаштарыбыздын жогорку билимдүү болушу үчүн болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшап, эми тилибизде басылып чыккан китептерди окууларына шарт түзүшүбүз зарыл. Жогорку кеңештин депутаты Карим Ханжеза өзүнүн улуту башка жана орус мектепте окуп бүткөнүнө карабастан кыргыз тилин мыкты деңгээлде өздөштүрүп алган. Анын ырастоосунда жогорку окуу жайда окуп жүргөндө үйрөнгөн. Учурда дагы күнүгө кыргыз тилине болгон кызыгуусунун арты менен убакыт бөлүп тереңдетип үйрөнүүдө. Анан мен өзүмө эгер кыргыз жараны болуп, Кыргызстанда жашаса, өзүмө кызыкчылыгы болуп калгандан кийин өзүмө милдет койгонмун да. Кыргыз тили сөзсүз үйрөнүш керек деп ниетке коюп, ошону аракет кылдым. Ошондуктан дагы эле бүгүнкү күнгө чейин үйрөнүп атам. Ага ылайык бул сунушталган мыйзам долбоору өлкө ичинде мамлекеттик тилди жайылтуу жана аны сактап калуу менен өнүктүрүүгө багытталган. Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарына бүтүн экзамендер милдеттүү түрдө киргизилет деген берененин бөлүгү ушу бир аз өзгөртүлүп атат. Андыктан ар бир өлкө жаранын мамлекеттик тилди билүүсү керек. Каттуу талап кылышыбыз керек бардыгынан. Качан мамлекеттик тилди өнүгөт? Биз башкаларга жакшы көрүнөбүз деп, популист болуп, убактылуу бир упай топтойбуз деп жүрүп мына ушуга келдик да. Ошончо кыргыз мамлекетинде жашап атабы? Кыргыз мамлекетинде иштеп атабы? Мамлекеттик тилди билсин, сүйлөсүн. Талкууда ачакей пикирлер айтылып, мыйзам долбоорлору боюнча кызуу талаш тартыш жаралды. 35 жылдан ашты мен мектепти бүткөндө. Мен виноватмын кыргыз тилин билбесем. Туура менде да күнөө бар. Окубадым мен. Россияда жүрдүм, Россиядан бүттүм. Оюңарга келгенде эле кыла бересиңер бардыңар. Тимели патриот болуп эле бар. Патриотизм башка нерседе. Анан сүйлөп койсо эле патриотизм боло бербейт. Лже патриот боло бербегилечи бардыңар. Улуттук тил боюнча мындай аракетти депутат Балбак Төлөбаев жасалма кедерги коюу деп атады. Эртең орус улутундагы депутат кантип келет? Немис улутунда өзбеги мейли, казагы мейли, түркмени мейли, түрк тилде элбиз. А орустар, немистер, башка улуттагылар кантип депутат болот? Алар эл эмеспи? Бул деген бул мыйзам элге болгон саботаж. Мамлекеттүүлүккө коркунуч бул мыйзам. Тилге болгон мамилени жакшыртуу менен талапты жогорулатуу мезгил талабы. Эми кыргыз тили кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин андан сырткары жогорку кеңешке депутат болом дегенден кийин мен ойлойм кыргыз тилин билиш керек. Ошол эле мына Орусияда көчө шыпыргыч болгон адам үчүн орус тилин билүүнү экзамен тапшырууну талап кылып атат. Эми качанга чейин жүрө беребиз? 35 жыл убакытты жоготтук го. Биз даяр эмеспи, система менен барайлы деп. Анда ушинтип жүрө беребизби? Ушу мыйзамды колдой дагы керек болсо ошо расмий тилди дагы биз кыргыз тилинде барабар өткөрүшүбүз керек, урматтуу депутаттар. Депутат Жанарбек Акаев мыйзам долбоорунда башка тилдерди колдонууга чектөө жок экенин ырастап, кыргыз тилинин өнүгүүсү тууралуу сөз болуп жатканын белгиледи. Кесиптештерин кулчулук аң сезимден кетүүгө чакырды. Ушундай учурда биз дагы эле 100 жылдап кулчулук аң сезимден кетпей, башкаларга жүгүнүп, кулдук уруп, мына ошолорго жагынып калсак экен деген саясатыбызды токтотпойлубу? Тура 100 жыл мурун ошо өзүбүздүн тилибиз болсун, эгемендүү өлкөбүз болсун деп Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахмановдор атылып кеткен бардыгы. Мына тарыхта калды ошол адамдар. Накта саясий элита ошолор. Кыргыз тили үчүн Касым Тыныстановдай күрөшкөн киши барбы? Эми ушул кыргыз тилди колдоп коелу деген мыйзамга кантип каршы чыгабыз биз? Айрым депутаттар коңшу өлкөдөгү өз тилине болгон аракеттин натыйжасын айтышты. Биз мына кече жакында эмес, бир ай мурда Казакстан Астанада болуп келдик. Ошол жердеги Сенаттагы, мажлистеги депутаттардын сүйлөгөнүн көрсөң, шилекейиң агат, тамсанасың аш. Бир акценти жок, казакча сүйлөп атышат. Бул биринчи. Депутаттардын пикиринде документте ашыкча пункттар камтылып, бир топ чектөөлөр киргизилип калган. Чындыгында ашыкча пункттар бар жерде. Ошол пункттарды биз биринчи окууда концепцияны колдоп туруп, экинчи окууга келгенде оңдошубуз керек, урматтуу депутаттар. Чектөө деген бар бир мыйзамдарда бардыгы чектөө. Мен сизге кайрылып атам, балким чакырып алып, иштеп, толуктап, коомдук талкуу кылып алып келсеңер менимче пайдалуураак болот. Ачуу чындык кыргыз тили колдоого муктаж. Кыргыз тил каалайбызбы, каалабайбызбы колдоого муктаж. Бул ачуу чындык. Бала чакаңар бар, небереңер бар. Адыр барып сүйлөшүп көрөлүчү, бу жерге бир
10-100 кишини чогултсак көп тилекке каршы кыргызча сүйлөй албайт. Бул чындык. Ошон үчүн биз кыргыз тилди колдошубуз керек. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу парламент мамлекеттин тагдырын ачык талкуулоочу саясий ордо экенин айтып, ушундай карама-каршылыктардын, уруш жаңжал позициялардын, көз караштардын арты менен сапаттуу мыйзам долбоорлору кабыл алынып, туура чечимдер чыгарыларын билдирди. Парламентте ушундай талкуу болуш керек. Уруш жаңжал болуш керек, позициялардын жаңжалы болуш керек, көз караштын жаңжалы болуш керек. Анан парламент ошонусу менен парламент. Эгерде бул жерде айтылбаса, ошондой ачуу чындык сүйлөнбөсө, анда эмне бул парламент эмне кереги бар анда? Мына тагдыр деген улуттун тагдыры, мамлекеттин тагдырына келгенде ушундай көз караштар айтылыш керек. Силер туура түшүнгүлө, эч кимди чектеген жокпуз. Болгону бул жерде абдан жакшы сунуштар айтылып атат. Концепциясы кабыл алып, жанагы аша чапкан жерлерди алып коелу. Ошонун баарын биринчи окууда бергиле, сунуш катары. Мына азыр кагаз жүзүндө бергиле, жазуу жүзүндө. Экинчи окууда ошолор менен келсин. Ошентип талашып тартышуудан соң Жогорку Кеңеш мамлекеттик тилди колдонууга байланышкан мыйзам долбоорлорун биринчи окууда колдоп берди.